Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ушу кыргыздын улуулугун таанытабыз деп көп далаалатты кылып келебиз. Ооба, такай эле эфирден чыгышыбыз мүмкүн, гезиттен чыгышыбыз мүмкүн, интернет сайттан чыгышыбыз мүмкүн. Бирок ошо менин максатым улуу журттун улуулугун өзүнө таанытуу болуп атат. Мына сырттан деле саясий партияларды батыш каржылап атат, же кызыкчылык кылган өлкө каржылап атат. Ар кандай агым диндерди ошо четтен каржылап атат. Бирок бул кыргызды каржылаган эч ким болбой атат да. Же болбосо ошо биз убактыбызды, асмас энергиябызды, тыйыныбызды ушул улуу журтту ойготолу деп аракет кылып келебиз. Адамзаттын өмүрү да жан дүйнө, акыреттин жалгыз жолу да жан дүйнө. Жаратылыш керемети да жан дүйнө, адамзатты ооруткандагы жан дүйнө. Бул жашоону карытканда жан дүйнө, аял затын кыйнаганда жан дүйнө, көңүлүңдү карайлаткандагы жан дүйнө демекчи, бул биздин айтаарыбыз деп атканыбыздын баары эле ушул жан дүйнө болуп атат. Жан дүйнө канчалык бийиктесе, адам ошончо турмуш туткунунан, оору сыркоодон кутулуп атат. Мына азыр өзүңүздөр көп болуп аткандай ушу жан дүйнөнүн жардылыгынан адам өзүн тааныбастыктан бирөөдөн баягы взятка же коррупция кылып атат. Же болбосо сүткорлук кылып атат, бирөөнүн мээнетин, эмгегин жеп атат. Өзүн тааныбастыктан болуп атат да мунун баары. Же болбосо ошо жан дүйнө кысылгандыктан балдар муун өлүп алып атат. Же болбосо ошо жан дүйнөнүн жардылыгынан бир ар кандай адам укса көкүрөгү титрегидей, жүрөгү сыздагыдай бир кылмыштарды кылып коюп атат. Ошондуктан биз ошо бирөөнүн сөзүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн түшүнөн сабак ал демекчи, ошол кыргызды ойготуу, улуу журтту өзүнө таанытуу бир аракетин кылып келебиз. Ооба, бүгүн биз айтып атабыз, биз пендебиз деп. Ооба, пенде болуп калдык. Кулбуз деп калдык. Ооба, кул сезимди жое албай калдык. Бирок кыргыз кул деле эмес, пенде деле эмес да, кыргыз өзү жаратуучу. Ошо кулбуз дей берип биз өзүбүздүн керемет сыйкыр күчүбүздү иштете албай калдык. Эми кул болсоң деле, эми кул деген бул келин да, мындайча айтканда. Келин деле бир күнү келгенде эми келин болот, анан бир жылдар өтөт, анан бир оордун табат, же болбосо ошо кайнененин оордун басат го. Же болбосо күйөө бала деле күйөө бала карыса жээн болуптур деп коет го. Ансыгындай деле адам эми ошо пенде болуп эле жашабаш керек да. Ошо бир үйдүлөп жашаш керек. Мына ушул ааламдан кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү 21 кылымдын кабарлары кыргыз элине ар тараптан түшүп атат. Эргешбай ата жазып атат, рухтар менен сырдашуу деп. Атомгүл деген бир кыз жазып атат. Мына жамандыр, жакшыдыр, эл ар кандай сын кылып атат. Бүймарям апа деле мына өзү орус тил мугалим. Бир кырынан бир ошол жазылып атат. Эми ал Манастын кандай болгонундай кеп эмес. Ал жерде ошол кыргыздын бир аялы байланыш алганда болуп атат. Азыр мына пендесиз сиз, кулсуз. Ошо түшүнүк менен сиз азыр бир 10 сөздү жаттап калбайсыз, 10 китепти эмес. Ошо жерде бир адамдын ааламга көтөрүлөрүндө болуп атат кептин баары. Ошол Бүймарям апанын тарыхында мына биз көп эле бир мындай кошо жүргөндөр менен, режиссерлор менен сүйлөшүп калдык. Ошентип тартып аткан кезде жок болуп кетет деп делип атпайбы? Анан көрсө ушул телосы менен ааламга көтөрүлүп кетет экен деп. Ошол апа сууда ойгонуп кетсе сууда туруп атат. Этеги желбиреп, муз тоңуп турат. Анан сакалын желектей желбиреткен бир кара адам келип камгакта илип жолго таштады да көздөн кайын болду деп, анан ошол цифра лета деп чечилип Манастын производители ким, же болбосо ким баштаган мунун ээси болуш керек деп суроо кылганда, ал жай
летасы, цифрасы сан болуп чечилип, анан ошондо болуп атат биздин бир баа берген. Анан эми бул Кыргызда болуп келген экен, ошондой бир ааламдан илимдер түшүп атат. Көп. Ошон үчүн ааламдан түшкөн илимдердин максаты бирөө гана: жер пендесин өйдөлөтүү, өстүрүү. Ошол кыргызга кыргыз тилинде түшүп атат, арабка араб тилинде түшкөн, крестьянга крестьян тилинде дегендей тилинде. Анан эле 10 баламды жаратса Кудай, анан онун тилин билгенге аракет кылат, онун улууда сүйлөгүдөй болот, кичиге кичигидей бир мамиле кылат. Ансыгандай анан бул жерде бөлүүгө да болбойт. Бирок ушул жерде улуу кыргыз деп көп айтылат. Улуу кыргыз. Улуу кыргыз десем ал баягы улуу байкем деген сөз эмес. Бул улуу делген. Улуу деген бул жаратуучу деген нерсе. Түшүнүк. Улуу деген бул унчукпас деген түшүнүк. Мисалы мына ааламда улуу журт бар экен. Биздин жаныбыз, рухубуз жашаган деген. Ансыгандай ана мына ушул жерге кичик журтка жаратып коет экен. Асманда улуу Кудай бар экен. Кайра жерге кичик Кудай кылып өзүнүн көчүрмөсүнөн, кыркындысынан, энергиясынан берип анан жаратат турбайбы? Анан ошо энергияны ала жүргөн адам Кудай менен байланышта болот экен. Энергияны ала жүргөн, өзүн тааныган адамга Кудай мээрим төгүп турат экен. Анан биз азыр ошо кулбуз, пендебиз, же болбосо бир көр пендечилик эле жашоонун артынан түшүп алдык. Ошо бир жанын ит деле багат. Ошо бир жаныбызды багабыз деп элибизди сатып атабыз. Айберибизди сатып атабыз, намысыбызды сатып атабыз. Өзүбүздүн тааныбастыктан болуп атат мунун баары. Өзүн таануу деген эле ушул жан, кеп жанда болуп атат. Бул корпус же болбосо могу турпат деген бул жөн эле мындай айры деп элестетели. Бүгүн чөп жыйыш керек бир 3 айга. Ошого эле мындай көрүнгөн элес бул. Ички жан кыймылдатып атат да, ошо жанга жараша жашоо болуп атат да. Анан чоң жан, кичик жан деген түшүнүк бар экен. Ошол жаныбыз кичирейип кетип атат. Кичик жан болгондо слабый светтей болуп атат да, мисалы. Однофазный, трехфазный, двухфазный дегендей. Анан ошол кезде анан ааламдан нур түшүп атат. Ошол нурду адам көтөрө албай атат. Эркекке кыргын келген мезгил болуп атат. Азыр эркектер көбөйлүп атат. Себеби алар кызыл кандуулук менен жашаганда анан кысылып калат экен. Приступ берет экен, уктап жатып кайтыш болот экен. Эне болсо сезим менен жашай берет экен да, акыл ас болгон менен көтөрүмдүү. Ошентип урматтуу журтум, жөнөкөйлөштүрүп айтканда мына ушу азыр пендечиликтен адам чыгыш керек болуп атат. Адам деген этапка, адам этаптан бийиктеп ушул ааламдык этапка, ааламдык түшүнүккө ээ болот экен. Анан бары ушу жаратуучулукка ээ болот экен. Жаратуучулук деген түшүнүк же болбосо ошо Кудай этапка барат деп коет да, кичик Кудайбы. Анан ошо Кудай этапка барганда бул кантип барыш керек деп ой кылсам, бизде болгон экен да, Кудайдын сыпаттары бул кыргыз элинде бар экен. Кыргыз эли кечиримдүү, мээримдүү, тегиз. Кыргыз элинин бир топтун тилеги керек болсо тоону ордунан жылдырат деген кеп макал бар. Мына топ чогулуп, бир кара коюн союп, бир бүгүнкү чогулуубуздун максаты быйыл бир жамгыр болсун деп бата тилегенде ошол дасторконун жыйнай электе ошол жерден жамгыр төгүп берген биздин башыбыздан деле өтүп калган мурунку муундардан деле. Ансыгандай ошо сыпаттын баары, жаратуучулук кыргызда сыпат бар экен да. Кыргызда бир макал бар, бой жеткен менен ой жетпейт деп. Тетирисинче ошо кыргыздын дегеле адамдын бою жетпеген, техниканын алы келбегенге кыргыз ою менен жамгыр жаадырган экен. Керек болсо ошо сууну токтотуп койгондор болгон дейт. Эми аны алысыраак болушубуз керек ал деңгээлден. Жамгыр жаадырды деген бүгүнкү күнгө чейин бар да. Ошентип мына кыргыз адамзаттын өзөгү болуп атат. Улуу кыргыз делип атпайбы? Ошондо улуу журт, улуу Кудай дегендей дагы биз ошол адамзаттан бийиктигибиз ушул болуп атат. Ала тоодо ошо кудайлар жашаптыр деген дагы бир уламыштар бар экен. Жаратуучулар жараптыр, ою менен жаратып мына. Шамансыңбы, мусулмансыңбы дегенде бүгүнкү күндө сөз бар да. Ооба кыргыз кул эмес. Кыргыз пенде эмес. Кыргыз ооба шаман жаратат.
ою менен жаратып атат да, бул ырымы менен жаратып атат. Ошентип ушул бир өзүбүздү таанычу бир мезгил келди. Мына азыр ошондой эме батыш эл айтып атат, инопланетадан түшүп атат, делип атат. Карып калган кезде бир сойсо аны эт жок экен, бүт эле мындай калың тери экен деген деле ушул ишенимдер, берүүлөр, аныктамалар бар экен. Ал бул байыркы эле бул кыргыздын асманга кубулуп кеткен эле олиялары деп чечилет экен. Ошондо мына азыр ааламдан нур түшүп атат. Биз айтып атпайбызбы, мына кыргыз нурдан жаралган, жомок менен жашаган деп. Анан биз ошо батышта эч маймыл болуп кетип атпайбызбы? Балар аныктамасын жазып атпайбы? Биз маймылдан жаралганбыз деп. Маймылдашып айбан болуп кетип атпайбыз бүгүнкү күндө? Адам болбой, жаратуучу болбой, өзүбүздү тааныбай, улуу экенибизди билбей. Улуу кыргыз ошо улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат болуп атабыз. Ошо сиздер деле ошо көрпендечиликтен, көр түйшүктөн, ошо көрө албастыктан, жаман сыпаттан, өзүн тааныбастыктан чыгаралы деген эле ой болуп атат. Бул биздин ойлоп тапканыбыз эмес. Ааламдык билдирүүлөрдү айтып коюу, же болбосо бир жакшы сөздү айтып коюу, бул ар бир адамдын милдети бар го. Мына Айкөл Манас ааламдан түштү делет. Эми алып окуңуздар, ал сиздин ишиңиздер. Анын эч жолтоосу жок. Мына Теңир мыйзам ааламдан түштү. 21-кылымда адамзат ойлоп чыккан мыйзам ажал азап болот, Теңирдин мыйзамы канат болот. Мына өзүңүз темасы китепте айтылгандай ааламдык мыйзам закон болду. Естественный илим, табигый илим түшкөндө табылма нерсенин баары күчүн жоюп атат. Медицинанын алы келбей да, техника өнүктү, медицина өнүктү деген менен. 20 жылда техника жетишти деген менен табиятка туура келбегендиктен табигый кырсыктар көп болуп атат. Техника менен өнүккөн Япония ошол жерде өтө көп кырсык болуп атат. Көрсө бул табигый мыйзамга өзү туура келбейт экен. Же болбосо бул жерде айтылат, ошо инопланетандар 2009-жылдан баштап жерге түштү, алар телепатияны жакшы көрөт, адамдын аң сезимин, могу клеткалардын иштешин жакшы көрөт, а техника менен өнүккөн мамлекетке туура келбейт, ошон үчүн кыйроолорду көп жасайт деп баягы ааламдык күчтөр. Мына техника жетишкен деген менен медицинанын ала жетпей атат. Кыйроолор, өлүм житимдер көп болуп атат. Мында ойлонуп көрсөңүздөр, мына 40 жашта, 45 жашта эркекке кыргын келип өлүп калды. Үй бүлөсү чээдей калып атпайбы? Анын милдети да жакшы жашаш керек эле. Ошону үйлөндүрүп, жайландырып, балдарын чоңойтуш керек. Ошол нерсеге өтө албай атабыз да. Өзүбүздү бийлей албай атабыз, бирөөгө сын айтып атабыз. Өзүбүздү тааныбай атабыз. Өзүбүздү тааныбастыктан, өзүбүздү оңдоп, өзүбүздү соттой албагандыктан керек болсо ошол сигареттин сыртында жасылып турат. Көрүнүп турат. Жарымы тиш ырсайып, жарымы түз бет болуп мисалы. Ошону көрсөткөн нерседен алыстай албай атабыз. Анан ушу көрпендечиликке түшкөнүбүз ушул болуп атпайбы? Көрүп турган нерсени, билип турган нерсени өйдөлөтөйүн деп мына ушундай бир улуу кыргыздар жүрөт. Улуулукту сүйлөгөн адамдар жүрөт. Бир тыйыны чөнтөгүндө жок. Керек болсо бир барып ошо кыргызга бир каргыш түшүптүр, ошону бир мал союп ажыратып коюшубуз керек экен деген бир топтор жүрөт. Аны эч ким камсыздандырган жок да, аны эч ким каржылаган жок. Сырттан эч пул келген жок. Бирок ойгонуу болуп атат да ошонун баары. Анан ошону биз тетир алган адамдар бар. Башка динге кирип кетиптир деген сөз болот экен. Анан теңирчи болуп кетиптир, анан капыр болуп кетиптир деп. Ошентип, урматтуу улуу журтум, өзүбүздөн баштайлы эң биринчи. Адам өзүнө өзү душман, өзүнө өзү душман. Ошо чоң жандын ээси болуш керек экен, биз ошо кичик жан, кичик түшүнүккө ээ болуп алган экенбиз. Ошо бийиктеш керек экен, ошол жаратуучулук. Анан ушул доордо баары бир ошол бир эскини талкаламайын жаңы нерсе курулбайт экен да. Мисалы эски бир временканы талкалап же эски үйдү талкаламайын ордуна
5 этаж 10 этаж үй салынбайт да. Анысы кандай ошо эски нерсе талкаланат экен. Ошондо адамга сыноо берет экен. Мына азыр бүгүнкү күндө сыноо баардык эле адамзатта жүрүп атат. Биз азыр кичине бир карыз болуп калсак кычаалат болобуз. Бала чака кичине кырсыгып калса кычаалат болуп атабыз. А дүйнө элин караңыздарчы. Ошо качкын болуп атат, туткун болуп атат, жолдо үй бүлөсү менен кайтыш болуп кетип атат. Алар деле адам да, алар деле ошо Кудай жараткан. Ошондой оор сыноолор болуп атат. Бир жерлерде кыйроолор, кече Италияда болуп өткөн жер титирөөлөр, үйдөн жок, жайдан жок, өлүм, житим, жанын сөөгү табылган жок дегенге чейин барып атат. Анан ошо сыяктуу бул өткөөл мезгилде дагы аябай кырсыктар болот экен. Мисалы мына бирөөлөрдүн ден соолугунан, ишинен, ырыскысынан, аң сезими жабыркайт, пикир келишпестиктер, мал пулунан, бийлигинен, байлыгынан, өңүн өтө жок суук көрсөтөт, колунан берекеси кетет, сөзү конусу өтүмсүз болуп калат, дене мүчөсү жарым жанды операция болот. Ошол ай балам тур деп кичине эле эскертүү экен да, ошондо бурулуш кылыш керек, өйдөлөш керек, өсүш керек. Сыноо берилсе, сыноо берилет экен, адамда анан ошондо өсүү болот экен да, изденүү болот экен. Эмне кылдык? Динден бардык, андан да эчтеке таппадык. Оңолмок турсун жоголуп атабыз. Ажырымга келип атат. Боору Кудай бир шартка келип калды. Мындай карасаң бооруң ооруйт, ошо кээ бир балдарды көрүп ал. Кенедей сакал коюп алган. Белине чейин шымданган. Бак элеги жок шым кийип алган, көйнөк кийип алган. Бир эле тарапты сөз сүйлөп калган, ай. Көтөрүлчү дагы, башка дүйнөлөргө карачы, дүйнөгө карачы. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп коет го. Канча же эл жаңырды, канча тукум өзгөрдү. Канча өсүш болду андан бери. Анысы кандай анан ошол биринчи сыноо берилет ар бир адамга. Болбосо эски психологиядан кетпейбиз да, биздин башыбызга да көп сыноо келген. Мен нечен жолу өлүп тирилгем, атылгам, мурдалгам, камалгам дегенде ошол кезде ой болот экен, мен эмне кылдым? Эмне жамандык кылдым, бир туугандарым эмне болот, келечек эмне болот деп ал өзүңдү унутуп эле калат экенсиң. Анан ошондой деңгээлге түшө элек да адам азыр. Анан ошондордон тобосуна жанат. Эмнеге мындай болуп атат деп изденүү болбой эле анан сыйынышыбыз керек. Уруп атса деле, энең уруп атса деле, ай деп эле ыйлай бересиңби? Апам эмнеге кабагы бүркөлүп атат? Атам эмнеге кыжаалат болуп атат? Мага кыжаалат болуп атат. Эмнеге? Тилин табышыбыз керек да. Анысы кандай ошо Кудай деле уруп атат. Сыноо берип атат, өстүп атат, өйдөлө деп атат. Анан ошондо өсүү керек. Өсүп барган кезде анан өлбөй жаралуу болот экен. Ошол психологиялык удар болот. Анан жараласың да, кой, ага эмнеге кийим? Карачы, баланча классташым өлүп калды. Баланча классташым жарым жанды. Ага караганда тобо, шүгүр, кой, дагы окат кылайын. Мага мүмкүнчүлүк берип атат. Мүмкүнчүлүктү аткарбасам мен мүңкүрөп калам. Өзүмдү тааныйын деп. Сыйынуу бере болуптур. Сыйынуудан эми сырдашууга өтүш керек. Атаң деле мисалы, эми сыйынып жүргөнсүң, кичик бала болчусуң, аң сезимиң жетпечү, 6-7, 5, 8 бир өспүрүм буракта болчусуң. Анан өстүң, үй бүлө күттүң. Эми сырдаш. Сен чоңойдуң, эне болдуң, эне катары, ата болдуң, ата катары, бир балалуу болдуң. Барып сырдаш. Эмнеге мындай кырсык болду? Кандай болду? Анысы кандай анан сырдаш. Анан сыйкыр касиетке жетишүү. Мындай ойлоп көрсөңүздөр, кыргыз сыйынып деле келбептир да. Сырдашып эле сыйкыр касиетти иштетип келген экен. Иштесе мына жели келсе талканы сапырылган экен. Жөн эле мындай эле. Ордунан эле. Демек бир этаппы, бир түшүнүкпү, баары бир өйдө жашаган экен. Ушу азыр эми жан дүйнөнүн айласы үчүн ар нерсеге барабыз. Биз жан үчүн жашайт экенбиз да. А жан кайдан келген? Нурдан келген. Нур, мына. Ошо азыр адам нурдан жаралган деп атпайбызбы? Азыр нурданы жүрүп атат да. Ошондо биз түшүнбөстүктөн мына деп титиреп, эскиче кызылгандуулук менен жашаганда анан нур көрүнгөн жерибизди тешип чыгып атат. Рак, шишик, жара. Ошондо эмне кылыш керек? Көк кандуулук менен жашаш керек болот. Же болбосо ошо энергия доору келди деген ошондон болуп атат. Ошо биз жан дегенди мындай эске албай койгонбуз да. Өлүп калса ошо көргө сурак барат. Могу эле телону эле, турпатты эле көрүп алганбыз. Ушул эле түшүнүк болуп калган.
Ошо жан дүйнөң канчалык бийик болсо, акыл сезимиң ошончо бийик болуп атпайбы? Жан дүйнөң канчалык бийик болсо, ошол турмушту жашап атпайсыңбы? Балаң деп эле коелу, бөбөгүңөн сенин аң сезимиң өйдө да. 3 жаш өйдө болсоң дагы. 5 жаш өйдө болсоң дагы, 30 жаш өйдө болсоң дагы аң сезимиң өйдө да. Ошон үчүн баягы баланын иши чала деп коет. Балага теңелбе деп коет мисалы. Бала да деп коет. Жана келин келгенде деле 18-25 жашта деле. Келин жаман эмес, келген жери жаман деп коет го. Келин дегер жаман аттыгы. Ал бала да. Аны түстөш, оңдош, макташ, колдош, өстүрүш. Ал сенин милдетиң, сен улуусуң да. Кайын эне деп айтышты, ошо кайыптан буйрулуп, кайып эне болуп атпайбы? Кайын ата, кайын журтту эмнеге тергеген? Ошо кайыптан буйруп атпайбы нике? Ансыгандай ошо кайып байланышы түшүп атат. Анан ушуну жокко чыгарабыз, ушуну жерийбиз. Жаның кайда кетип атат? Кайыпка кетип атат. Урматтуу көрөрман, ооба, бул жерде минтилет. Эң биринчи, мына өткөн мезгилде ааламдык дагы керемет сыйгыр күчтөр түшүңөрдөн эскертет. Эгер ушул учурдагы түштү тактай албасаң, анда багытыңды таппайсың. Чалаардан мурун кичине телевизорыңызды асталатып, анан түштү жоорутарда өңүн, түсүн, керек болсо бирөөнү көрсөң, атына чейин айтсаңыз, ошонун баары чечилет. Өңү чечилет. Мисалы 7 түс жөн берилбейт да, 7 түс көп нерсени чечип берет. Мисалы мына ак кыргыз эмнеге бос деп келген, өтө сыйлап келген. Куу ит деп келген, кызыл ат деп келген. Ак менен керек болсо ошол эң коркунучтуу, уу чачкан, айыкпаган, мисал чакканда жылаанды чыгарган. Ошон үчүн ар бир баягы түс дагы өзүнүн чечилишин берет. Керек болсо сан көрүнсөңөр да айтсаңыздар болот. Бирок чалаардан мурун ошол тагыраак жоорулсун, ошол түсүнө чейин, атына чейин айтсаңыздар туура болот эле. Түш келечек тагдырдын күскүсү. Түш пенделер үчүн периштелердин тарбия сабагы. Түш азыркы учурдагы түштү, аяндарды, кабарларды кабылдап талдай албаса, улуу ыйык сыйкыр күчтөрдүн өзгөчө кароосуна алынат. Ага дагы маани бербесе, ак караны айырмалай албаса, анда кырсыгып отуруп каарды түбөлүктүү тозок отуна кабылат. Жаны күйүп жазаланат делет. Ансыгандай бул баардык түштөн көп нерсени берет. Түшүң оңолду, ишиң оңолду деп коет. Ушундай урматтуу улуу журтум, биз кул эмеспиз, ушуну жакшы билиңиздер. Биз пенде эмеспиз. Биз адамбыз. Биз ааламдан келген өкүлбүз. Биз батыштан жана маймылдан жаралган эмеспиз. Маймылдагылардын теги маймылдай жашай берсин, ери-эрин алсы, катыны катынга тийсин. Биз көктүн баласы болуп атпайбызбы? Мына кудайлык сыпатка, адам жаратуучулукка жетиш керек дейт, акыркы чеги мунун. Мисалы азыр пенделчиликтен чыгып адам өйдө эле отуруп туруп. Анан ошол кезде мен ойлондум, бул кантип эми кудайлык десе, көрсө кудайлык сыпат өзүңдө бар экен да. Мына азыр мен ойлойм, өзүмдү да тарбиялайм да, мен кечирүүмдүүмүн, мен көтөрүмдүүмүн. Кудай көрө албас эмес да, ичи тар эмес да, ал бөлбөйт да. Ак карага, жаман жакшыга, улутка. Мен эмнеге бөлүшүм керек? Болгон экен да, бул сыпаттын баары кыргызда болгон экен. Жаратуучулук болгон экен кыргызда, көтөрүмдүү болгон экен кыргызда. Кудайлык сыпатты калыптандырчы сен өзүңө. Эмне деген гана сыпаттар бар? Мисалы. Мына, ал ою менен аалам жерди жаратып атат. Табияттын жакшы болушун каалап атат. Биз деле мына, ушу жардамыбыз ушу болсун, кызматыбыз ушу болсун. Табияттын жакшы болушун каалайлы мына. Кудай ушундай каалайт. Адамзаттын өйдө болушун каалайлы, жан дүйнөсү бийик болушун каалайлы оюбуз менен. Ой менен көп нерсе жараткан да мисалы. Чуркап барып булутту кубалап келген жок да кыргыз. Ою менен билген мантрасын айтты. Ошондо ошон үчүн айтылып атпайбы мына, улуу кыргыз чыныгы сөздөрү менен, чыныгы иштери менен, чыныгы күчтөр менен гана сакталат деп. Мына бизде мынтип ортого салып анан айтат, Кудай арбакка койдум деп коет. Бергеним чын, айтканым чын, сен бербедиң ошол оокатты, же малымды деп. Андан бийик сот жок да мисалы. Андан бийик улуу күч жок да. Караңыз эми ошо улуу сыпаттан биз түшүп калганбыз да. Жөнөкөй эле айтканда, бул сыпаттар кыргызда болуптур. Эгер сиз кыргыз болсоңуз.
Кыргыз бололчу, улуу кыргыз бололчу баары билели. Кыргыз деген бул кайра жылдыз. Бул жөн эле улутчулдук эмес, бул улутчулдук эмес. Бул өтө бийиктик. Кыргыз, 40 кыз, бул 40 периштеге тең эл. Ошондон жаралган деп ген уламыштар бар экен мисалы. Энеги катары эл. Ошентип биз өзүбүздүн бийиктикти билели. Ооба дин деле жакшы, ооба байлык деле, саясат деле, техника деле жакшы. Бирок мындай билиш керек да. Мисалы мына эшикте $80,000 машина минип жүрөм. Мен аны башыма алып келип жаздап алган жок да. Ал эшикке чыкканда керек. Биякта эмне керек? Сен жылаңач келгенсиң, жылаңач кетесиң. Жаның Кудай аманат берген сизге, жанды. Таптаза кыл, ошону өстүр, сен кичирээк бойдон калма. Өстүр, ошону аманат кылып ааламга апапак бер. Карартып бербе. Ошо карарган жанганан кошок кошуп атпайбы кыргыз? Ыргак менен кошок кошкондо, ыргак обон менен кошкондо анан ошол жан тазарат экен да, анткенде ошо ааламда да музыка деген же ыргак деген дүйнө бар экен да. Ошон үчүн жана кыргыздын кошого кош дүйнөнү билгизет деп. Улуулукка узатып атпайбы? Улуулукка кеткенде кыргыз кошок кошуп атпайбы? Кызы улуулукка кетип атпайбы турмушка? Мына аяка бар улуу. Төрөгөнгө укугу бар. Күйө тутунуу укугу бар. Абысын ажы менен качкан укугу бар. Укугу өтө бийиктеп кетип атпайбы? 3 эсе 5 эсе үйгө жүргөнгө караганда. Эне болгонго укугу бар. Эл менен качканга укугу бар. Абысын болгонго, жеңе болгонго 5 эсе 10 эсе укугу. Ошондон ыргак менен узатып атпайбы? Эми домуна. Анан аны жокко чыгарып. Ал мүмкүн чөлдө келдин. Мүмкүн ал башка улуттун элди. Мына кыргыздын жаратуучулугу, мына назары менен жараткан улут барбы? Көзү тийди деп коет. Сөзү тийди, батасын алгам деп коет. Батасы менен жараткан улут барбы? Жаратуучулугун караңызчы мына. Кыргызда түрмө болгонбу? Болбогон да. Мына ошо жаратуучулугу менен пендесин периштедей. Ошол периштедей кылып койгон. Бийиктетип койгон. Мына Мухаммед пайгамбардын тарыхында деле. Периште эшитип барып, мындан ары мен бара албайм деп атпайбы? Мен күйүп кетем деп. Мухаммед пайгамбар мисалы ошол деңгээлге жеткен, тазаланган дегендей. Ансыгандай бул ошо 40 кыз, 40 үр кыз дейт. 40 үр кыз дегенде бул 40 периште деп чечилет экен да. Ошондо экен да бул кыргыздын деңгээли, өзү жаралышы. Коркпойт эми барып айтат. Мен кыргыз, Кудаймын эле деп айтат. Мен жаратуучум, менин сөзүм ок деп калат. Менин батам ок деп калат. Качан улуу адамга акча сурап барды эле, бата сурап барган, кеңеш сурап барган, назар сурап барган, ичин ыстайын деп чай берейин деп барган. Анан биз чектеп алып атпайбызбы? Кулбуз деп. Кулбуз деген бул кул сезим болуп атат сиздечи? Жаратуучулук болбой атат. Өзүңүздү чектеп алып атасыз, бир рамкага кирип алып атасыз. Аны мындай түшүнсөңүздөр болот, бир кыры. Мисалы мына Ошко бир кезде чрезвычайный ситуация киргизген, комендантский час кылып. Ансыгандай Кудайды ошо бузулган чөйрөгө ошондой киргизип койду. Бир шарттарды киргизип койду. Ошо шартын алып келип алып бир улуу журтка таң болуп атат. Уят болосуздар, урматтуу мусулмандар. Манас ширик дегенге барды. Салт ширик дегенге чейин барды. Болду эми бир нерсенин сезону бүтөт да. Келиңиздер. Барбы алымыңыздар, алып келип маңдай тескеге отуралы. Мына мени агамды, атамды бирөө алдап атса деле, мен барбай. Чечишкенге, сүйлөшкөнгө, түшүнгөнгө, бүтүшкөнгө, ордуна койгонго укугум бар да. Ансыгандай эми улуу журтту ойготчу, ордун алып келчү мезгил келди. Мына менде ант алганда ааламдан мен кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу чыныгы инсанмын деп алганбыз. Мына ошол келет экенде көрсө. Мына ойгонсун. Ар бир адам жаратуучу кыргыз. Жаратуучу ар бир. Эмнеге чектелиш керек? Чектелбеш керек. Биз ошону иштете албай анан дээрибиз иштебегенде анан ден соолук бузулат турбайбы? Дээриңер иштебегенде ден соолук бузулат дейт. Карачы кыргыз кырсыгып бүттү. Ар кандай агым саясаттар келди, түрү келди, шумдук келди. Аны Америкада мынтип жашайт экен, анан мындай. Ал башка жер, башка улут. Кыргызды бүгүн өнүкпөгөн өлкөдөй көрүп атат, улуттай көрүп атат. Жок, кыргыз уютку катары кармап келген. Мына дүйнө ирип сасып кетерде, баягы сүт бусулуп кетерде анан уютку куйса анан айран болуп калат го.
Айран тынчып калат, ичсең жарайт, сүсмө кылсаң аны жесең жарайт, курут кылсаң 5 жыл болсоң дагы турат. Ансыгандай ошентип улуу журт деген ошол. Иис муну биз эмес, жанагы сырттан келгендер далилдеп берип атат. Ошо кыргызга күйгөн өтө көп адамдар бар азыр. Кыргыздын баатырлары ошолор, өзгөртүүчүлөр, буруучулар, оңдоочулар, жол көрсөтүүчүлөр. Ырым-жырым барбы? Мына могу толтура. Ушу бир китеп, экинчи китебин дайындап атабыз азыр. Мына бала төрөлүп 40 күн толгондо мисалы, жакын кошуналары, аял кишилер чогулуп 40 кашык сууга туз тамысып, анан суу кошуп туруп баланын денесин чайкаган экен. Таекең пири болот деп таекесине чачын алдыртып койгон экен. Мында эмне болуп атат? Баланы жаман сөз тийбесин деп, көз тийбесин деп чекесине деле баягы көө тийгизип коебуз да, кара казандын аркасындагы мисалы. Ансыгандай мына 40 чапан, 40 жамаачы кылып туруп чапан кийгизет экен. Ошо менен кыркылыгы чыгып кетсин деп. Баланы бешик тойго салганда жакындары чогулуп, колунда бары бодо союп, алыстагыларын чакырып, колунда жогу тегерегин айлапасын чакырып бешикке салат экен. Мунун мааниси, тушоо кесүүнүн мааниси барбы башка журтта? Мына ырым-жырымдын. Атаңдын астынан кесе чуркаба, ата-энеңдин төшөгүн тебелебе, улагадан улачтаба. Мына биздин каадамыбыздын баары эле ушу салтыбызда, шартыбызда жатып атпайбы? Анан биз кайда барайтабыз? Кайда көкөлөйбүз? Ошентип, урматтуу журтум, чындап азыр бейиш жашоо башталды. Чындап табият бейишке айланды. Ошо азыр эми бейиште эң биринчи жан дүйнөбүздү бейишке айлантышыбыз керек болуп атат. Жан дүйнөнүн тынчтыгы болбосо эшиктеги байлыгыңдын не пайдасы бар? Жан дүйнөңдө кор болуп турсаң, же болбосо ушу он балаң болсо, ынтымагы болбосо, жан дүйнөң кор болуп атпайбы? Азыр ошо жан дүйнөнүн гана бир тынчтыгы үчүн адам жашап атат да. Ошо жан дүйнөнү издеп барып атат. Ошо биз жанды, энергияны, рухту бир түшүнүк албай келгенбиз. Жан дүйнөнүн жардылыгына мына ошол жаштар кайтыш болуп калып атат. Алар эмнеге кайтыш болуп калып атат дегенде, кыргызда сөз бар. Балдарыңды каргаба, денесин катты оортуп урба. Эмнеге? Алар менен башчы катары гана иштеш. Эмнеге урбашым керек? Анткени ал сенин кайтыш болгон эле ата тегиңдин рухунан жаралган. Чындап эле ошого окшош. Анан ошол ааламдан анын руху, жаны агарган, жерге келди, бу жерде ал жашоо болбой атат. Кысылып калып атат. Баягы түшүңдө бир жакшы нерсени көрүп ойгонсоң, бир башка дүйнөгө киргендей. Анан ошондон мууну өлүп атат. Ошондон жаны менен могу сырткы жашоо түшүнүгү келбей, писих болуп атат. Билсең жашоо жомок, билбесең жашоо тозок болуп атат да. Мына ошонун баары эле ушул илимдерде берилип атат. Бизге мына келген адамдын баары айыгып кетет, ордун тапты, көңүлүн тынчыды, өзүбүз эле кылып аткан турбайбызбы? Өзүбүзгө өзүбүз душман турбайбызбы? Жаман ойлоп эле жаратып алып аткан турбайбызбы? Бул жаңы доордун талабы башка турбайбы? Өзгөчөлүгү башка турбайбы? Кыргыздын орду башка турбайбы? Биз көз караш калтырып ийген турбайбызбы? Деп эле бирин-бири окутуп, бирин-бири тарбиялап эле кетип атат. Кой който ошо ааламдан, мына бос үй ааламдын кичирейтилген үлгүсү дегендей, ядро деп, же болбосо ордо деп, ордону ачып койдук. Эс алчысы эс алып, окутуусу окутуп, ошол жерде бирөөнүн сөзүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн сабак ал дегендей үйдөлүп кете берет экен дейм. Ошентип изденүүлөр болот экен. Кээ бир адамдар мына ошол жерден келип дисктерди сатып келип атат, сатып кетип алып атат. Баардык сөздө баары бир энергия болуп атат да, урматтуу болушту. Анан өзүңөр пир тутуңуздар керек. Өзүңүздөр таанышыңыздар керек. Эч кимди пир тутпаңыздар. Деги эле пир туткан эмес. Эч ким мындай азыр байлыгына, бийлигине карап бир кошомат кылып калдык, ошого бир баш ийип калдык. Кыргыз деги эле андайга баш ийген эмес. Касиетине карап багынган, улуулугуна карап багынган,
баш ийген, адамгерчилигине карап мамиле кылган, ошого баш ийген башатыбызга кайтуу кыйын жүрдү деп атат мына. Башатка кайтуу кыйын жүрдү. Башатта адам кандай болгон? Жаратуучу болгон. Башатта табият бейиш болуп жаралган. Адам өзүн жоготту. Жаратуучулугун жоготкондо пендеге айланды. Пендеге айланган кезде анан кырсыккан кезде, тирүүлөй аргы нерсеге барган кезде анан ааламдан ар кандай илимдер түштү. Бизге түшкөн жок да. Ал кайсы убакта түштү? Тирүүлөй өзүнүн кызын көмүп калганда. Биз көмүп калган жокпуз го, Кудай сактасын, ага жете элекпиз. Анан ошо диндер келип алып анан Кудай, ыйман, ак жол, чокун, сыйын деп анан адамдын башына маселелерди үйдү. Ошондо адам жашасайды, бою кыскарды, маселе көбөйүп кетти да. Азыр эми ошондон чыгып кайра башатка келчү мезгил келди. Урматтуу улуу журтум, бул жерде өтө чоң ачылбаган сырлар бар, өтө чоң адам түшүнө албаган кептери бар. Бирок жөнөкөйлөштүрүп айтышыбыз керек экен да. Мына ошондо кыргыз ааламдан келген өкүл кыскартып эле бир сөз менен таптым бул сөздү. Ааламдан келген өкүлүбүздүн далили ааламдык дастандарыбыз, ааламдык байланыштарыбыз. Башка дастан жок экен да мына. Боордош эле казакты карап көргүлө. Көкчө деген деле анын ханы бар го, болгон го. Менменсиген. Кана Көкчө дегени. Анын баласы Семетей, Сейтек, мына Төштүк. Көрдүңүздөрбү? Ааламдык мына. Эми ааламдан келген өкүл катары адамзатты биз боштондукка чыгарга жоопкер болуп атабыз. Биз ошону өзүбүздү таанып, анын үчүн өзүбүз боштондукка чыгышыбыз керек болуп атпайбы? Эски кул түшүнүктөн чыгышыбыз керек болуп атпайбы? Кул сезимден чыгышыбыз керек болуп атпайбы? Эне деле кызына кеңеш бере алат да, анткени ал басып өткөн ал жолду. Өзүңөн кетип атпайбы дейт. Мына кыргызда бекер айтпайт. Эрди сыйлаш керек. Эркек бар бир энергия көтөрүп жүрөт. Эр сыйлабаган дегеле жакшылык көрбөйт мисалы. Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр жакшы дейт. Караңыздарчы. Анысы кандай мына басып өткөн эне багыт бере алат. Анысы кандай биз дагы улуу журт, улуу кыргыз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер болуп атабыз. Эмнебиз менен мына касиет, кыргыздын касиети күчүнө киргенде каражаттуу мамлекети кырсыкты. Бул жерде так жазылат. Кыргызды канчалык көп кеп кылса, ошончолук касиетти күчүнө кирет делет. Мына биз деле укчубуз, Кытайда уйгурлар бир акча берип турган өзүн жаманатты кылдырат экен деп. Бизде деле айтат го. Бул бирөөнү ушактасаң, балекетимди алба дейт го. Биз ушу сүйлөп атып бирөөнүн балекетин алып атабыз да. Анан адам ошо энергиялуу болгон экен, касиеттүү болгон экен. Ушу энергиябызды биз жаман оюбуз менен чыгарып ийиппиз да. Ойлоно берсең, энергияң кетет да. Жаман сөзүбүз менен, болор болбосту бир майданы кеп кылып атып сөзүбүз менен, анан көрө албас, ичи тар, жылтыр менен ушу менен чыгарып алган экенбиз. Анан биз ар дайым айтабыз, мисалы Ванганы мына көзү жумулуп калды. Ал жылтырга кызыкпайт. Жылтырга кызыкпагандан кийин ичи тар эмес, сулуулукка маани бербейт. Аларды көрбөгөндөн оозунан андай кеп чыкпайт. Клеткалары толук иштеген дагы анан жанагы айтымчылык кылып калып атпайбы? Ошо биз ичибиздеги энергия, ар бир адам касиеттүү, ар бир адам энергиялуу. Биз ошону чыгарып алганбыз да, урматтуу журт. Мына биз ошо бүгүн кеп кылдык, жанагы Айкөл Манасты экстремизм деп тапты, сотто нутту, ошо деп. Анан эми Жумадинге чалдым, ошону чыгарган, көбөйткөн. Жумадин, сен муну элге таңуулаба. Мүмкүн бул бекер эместир. Сен таңууладың. Силердин оюңарды түшүнүп атабыз, ооба ошону эл окуп кетсе экен деп. Айкөл Манас түшкөнүнү элдин баары билет. Кенедей бала болсо да, мектептеги бала болсо да. Керекпи алып окуйт, кереги жокпу кийин окуйт. Силер аны көбөйтүп анан ошон үчүн мүмкүн аалам күчтөрү жазалап атат, мүмкүн сот берип атат. Мисалы мына светофор турса өтүп кетсең гаи тосот да. Эми адам мына түштө дагы ошо гаи, милиция, военный көрсөң бул ааламдык күчтөрдү көргөнүң болот. Алар кубаласа ошолордун кубалап атканы болот. Тосуп атат да, сен адамчы болсоң ал тоспойт эле.
Ансыганда ошо жердеги сот деле ошо анча-мынча сиздердин туура эмес ишиңиздерден болуп атат. Мына жөнөкөй эле жашоодо бирөө менен соттошуп атасыз. Ошо туура эмес ишиң үчүн сот болуп атат. Жаманбы, жакшыбы? Ошондой эле бир төлгө белгинин баарын чече билиш керек. Анан биз айтып атабыз, бул илимдердин түшкөнүн элдин баары билет. Эскичиликтен чыга албай атат. Керекпи? Эми өзү келип алсын. Биз жарыя кылдык, экөөбүз сөз айттык, жеткирдик, өсүп баратканыбызды, өзүбүздүн өсүп баратканыбызды айтып атабыз. Мына 3 китеп бириги 300 сом болгону. 1 килограмм эт. 1 бутылка водка. Мындайча айтканда. Ал кечте эле болуп атпайбы, мани ичип алып. Анан ага караганда жок дегенде түшүңдү жоор ошол жерде отуруп алып. Өз периште жерге түшпөйт да, Кудай жерге түшпөйт да, ата-бабаң арбай жерге түшпөйт да, анан сага бергел дебейт да. Анан бирөөлөрдү тандап алат, жазат, анан таркатат. Аны алып кетиш сенден оңол. Бекер эместир. Бирөө бекер айтып аткан жок да. Мисалы, мен тет Майгалкостогу адам минтип айтып атат десе, мен ойлоном да, ал эмне деп айтты экен, ал кандай адам экен? Анын да билгени бар го. Бир угуп коеюнчу дейт да. Ансыгандай улуу кыргыз деп эле келет атабыз мына. Улуу кыргыздын жоопкерчилигин айтып атабыз. Идеологиясы жазылган. Бул жерде мындайча айтканда Ленин болуп атам да. Революционер, идеолог болуп атабыз. Биз көчөдө революция кылабыз. Көчөдө эч кандай революция болбойт. Көчөдө эмне болушу мүмкүн? Биринчи, сен көкүрөгүңдө революция кылбар. Урматтуу улуу журтум, мына улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат дейт. Ана мен ойлочу элем, канча биригибиз биригип алып ушу мыйзам жасат болдук экен. Бул кантип ортодон мыйзам жаратат болдук экен деп. Анан кийин мен жараттым. Сыйынынын ордуна сырдашуу, жаратуучулук өтүш керек. Караңызчы, бир нерсе бүткөндө бир нерсе башталып бериш керек экен. Анын ар жагына ары эмне менен кетем десе. Тозок деген жашоодон чыгып бир жомок деген жашоого өтөлү. Биз жомок жашоодон эле тозокко түшүп алыппыз да өзүбүз. Мына, көрдүңүзбү? Тозоктон бир жомок өтөлү. Кыжаалат, могу көкүрөктүн тозогунан чыгалы, бир жомок жашоого, жомоктоштуралы. Өлүм эмнеден пайда болгон? Анын сырын ачтык. Кыжаалатчылыктан, жаман ойдон, ойлой көрө албас ичи тарлыктан. Өлбөс жашоого өтөлү. Мына ошентип ортоңку мыйзамды жараткандан анан мен улуу кыргыз экенмин. Ар бириң улуу кыргыз экенсиң. Мен улуу кыргызмын дебесең болбойт. Кийин айтылып атпайбы? Адамзат мен кыргызмын деп мантра айтып өзүн жаратпаса кырсыкпаса деп. Анткени кыргыз ааламдын сырын билип турат. Ошо караңгы дүйнө менен жашайт, төлгө белги менен жашайт, түш аян менен жашайт. Улуусун урматтайт, кечүүсүн узаттайт. Мына мен дагы аябай көп адамды кийинки убакта урматтап баштадым. Жазган эмгектерин, жазган китептерин угуп алып, деп ошондон биригүү болот экен. Мисалы, Эргешбай экенин. Мына могу Темирбек Токтогазиевдин бир жазган китептерин окуп туруп, ошол мына монастарды окуп туруп, анан кыргыз кайсы дүйнөдө кажерди бийлеген, кандай жашаган, ошону аныктап берип атпайбы? Ошол передачаларды алып чыгып, Кытайда конокторун тосуп алып атат, ушул жерде чыгымга болуп атат. Анан ушинтип отуруп, анан адамда биригүү болот экен да. Ошол сыяктуу көп топтор, көп ойгонуп алган адамдар бар, урматтуу журтумдар. Ойгонуңуздар кеч болбосун. Эртең ушу бул жерде айтылат, эмне менен биригет дегенде анатомия үчүн биригет дейт. Эртең ден соолугуңар кыскандан арыгаңар жок, анан издеген күн болот, карайлаган күн болот. Мындай нерсе бизге келип кеткен адамдардын башынан көрүп, анан биз айтып атабыз. Урматтуу улуу журтум, кыш болбойт деген сөз бул информация эмес, бул жаратуучулук сөз. Ансыгандай сиздердин көкүрөгүңүздөрдө дагы кыш болбосун. Көкүрөгүңүздөрдү жанагы Саша Пак айтып атпайбы? Весна будет десе, нет, не будет. А что десе, весна наступила в душе человека дейт. Ансыгандай көкүрөгүңүздөр дагы ошо көрө албас, тозок жашоо кетсин дагы көкүрөгүңүздөрдү бир бейиш байырласын. Бир түндө бир өмүр өлүп, жаңы күн келип атат. Ошо бир түндө эски сезимиңиздер өлүп, жаңы түшүнүктөр пайда болуп, бир түштөр пайда болуп, өзүңүздөрдү эртең жаңыдан кабылдап, жаңыдан карап, жаңыча көз караш менен бирөөлөрдү дагы кечээ урушкан, кечээ талашкан адамды дагы жаңыдан кабылдап, ада өзгөрдү деп, ушу жаңыча көз карашка өтүңүздөр. Бул кыямат күнгө салыштырса болот дейт. Бул өтө психологияны өткөрүш үчүн, эски түшүнүктөн жаңага өтүш үчүн, ошон үчүн тезинен бир өзүңөрдү таанып, өзгөрүп, эски түшүнүгүңүздөрдөн чыгып алыңыздар. Илим боюнча түш жоору бир кеп сөз болуп калса, менин байланыш телефонум
550 788 188. Анан ушул СТВ каналында да 5-күнү кечки 9:20 болуп атат. Анан Facebook'ta Арстан Алай Абдылдаев деп кирсеңиздер да ушул улуу сөздөр бар. Биздин максатыбыз ошо кыргызды өзүнө эле таанытуу. Мен ошо сиздерди ойготуп, сиздин ата тегиңиздин арбайларынан ошо ааламдык күчтөрдөн утуш алам деп кызмат ойлойм. Сиздер ойгонсоңуздар, коомуң болсо, 5 аял оңолсо 1 аял оңолот го, түздөлөт го ансагандай 2 жылда кыргыз бир бийик түшүнүккө жетет деген ойдомун. Канчалык маданият көтөрүлсө ошого жараша саясат болот, ошого жараша жашоо болот. Түшүнүңүздөр бийик болсун, жашооңуздар куунак болсун. Кыргыздын аксакалында акыреттин сүрү бар. Кыргыздын байбичесинде келечектин кеби бар. Кыргыздын кыздарында 40 периштенин үлгүсү бар. Кыргыздын жигитинде теңирдин нуру бар. Кыргыздын макалында алтын дордун аркагы бар. Касиетиң болбосо сакай албай саргаясың. Касиетиң болбосо мактан албай арданасың. Касиетиң болбосо теңир сени теңиретет. Касиетиң болбосо тегиң сени кеселдетет.